Uqturuubuzdu ulantабыз. Алдамчы махаббат. 2-бөлүм. Тигил аял Күмүшайдын башынан аягына чейин бир сыйра карап алды дагы. Анан сиз жаңылбасам Айгеримдин апасы болосуз, ошондойбу? деп суроолу карады. Күмүшай мурда кийин көрбөгөн бул аялдын башка жактан, сыягы шаардан келгенин баамдап турду. Эмнеси болсо дагы жаман ой менен келбесе экен, деги тынччылык эле болсо экен деп тиленип жатты. Текебер көрүнүп, сулуучумак келген бул аялдын сунган конверт кагазы колуна тийгенде аны алганга батына бербей калтаарып, Күмүшайдын колдору титиреп кетти. Анан конвертти алаары менен ичинен калың акча көрүнүп калды. Ал чочуп кетти. Ой, бул эмне деги? Түшүнө бербей аялды бир карап, кагазды бир карайт. Бейтааныш аял мостойгон калыбында аларды жактыра бербегендей сус көз караш менен кыска сүйлөп түшүндүрдү. Уулум жаңылыптыр, жаштык кылып. Бирок эми бул маселени тынч эле бүтүргөн жакшы го дейм да. Эми Айгерим жаш кыз экен, кийин башка деле өзүнө ылайык теңин таап турмуш куруп алаттыр да. Ал эми баласын болсо деп барып токтоп калды. Күмүшайдын көзү алайып кетти. Эмне дедиңиз? Бул эмне дегениңиз? Түшүнүктүү эле айтып жатам го. Канча керек болсо беребиз. Болгону уулумдун артынан түшпөгүлө деп айтып жатам. Тынч койгула аны. деп үнүн катуулата сүйлөдү. Ошол маалда үйдүн ичинен Айгерим чыгып калды. Тигил аялды көрөөрү менен өңү бозоруп, же артка кайтып кетерин билбей, же учурашаарын билбей апкаарай түштү. Ой, бул сизби? дегенден аркысын айта албай туруп калды. Ооба, мен Бектурдун апасымын, деди аял. Менин уулумдун келечегин бузбагыла деп келдим. Албетте, куру келген жокмун. Кыйналып жашайт окшойсуңар. Каралашып турабыз, деп үй ичин сын көз менен карап койду дагы. Айгерим, эми сен түшүнүктүү эле кыз болсоң керек. Калган маселени апаңы көңөр чечип алгыла. Кыскасы, бул ишке мындан ары менин уулумду аралаштырбагыла, деди. Айгеримдин көздөрү жашка толду. Ал өзү кайда? Аял жүзүн буруп кетти. Ал азыр бул жака келе албайт. Келе албайбы же келгиси келбейби? деди Айгерим үнүн көтөрүп. Гүлүмкан болсо сырттан баарын угуп турган. Ачуусу кайнап чыкты. Акча менен адамдын тагдырын сатып алам дейсиңерби? деди ал катуу үнү менен. Бул жерде тирүү адамдын тагдыры жөнүндө сөз болуп жатат. Ушул учурда Күмүшай эмеле эсине келе калгандай колундагы конвертти бир сыйра карап алды дагы, анан шаша түштү. Ой, кечириңиз, менин сиңдим туура айтат. Бул жерде акча эмес, адам тагдыры тууралуу сөз болуп жатат. Акчаңыз өзүңүзгө эле буйрусун, деп анын колуна кайра карматып койду. Аял кайтарып алган акчасын ыңгайсыздана түшүп, анан сумкасына салды дагы унчукпай туруп калды. Ошол учурда дарбазанын сыртынан дагы бир машинанын үнү угулду. Кара түстөгү эски жеңил унаа токтоду. Андан узун бойлуу жигит түшүп, ылдамдай басып үйгө кирди. Айгерим аны көрүп, бир чети сүйүнгөн болуп, бир чети таң кала карап, артты көздөй кетенчиктей түштү. Ой, Бектур, жигиттин жүзүнөн чарчаганы көрүнүп турат. Байкуш, эмне мынча жүдөп калган, арыктап дагы кетиптир, деп ойлоп жатты ичинен Айгерим. Айгерим, кечир мени, деди ал араң үн чыгарып. Сен эмне үчүн менден качып жоголдуң? деген сөзүн айтты Айгерим. Мен жалгыз калганда кайда элең? деп калтырап кетти.
Бектур башын жерге салды. Атам ооруканага түшүп калды. Анан апам баарын билип калып, телефонумду алып койду. Мени шаардан чыгарбагыла деп туугандарга айтыптыр. Бирок мен баарын таштап коюп келдим сага, деп Бектур ачык оюн айтып алды. Анан апасын жактырбагандай бир карап алды. Күтүүсүздөн келип алып, энесине каршы турган уулунун мындай кадамга барып жаткандыгына апасы ачууланып кетти. Бектур, мен сени келбегениң баарын өзүм бүтүрөм дебедим беле? Бектур дейм, бул машинага отургунуң азыр. Азыр жөнөдейм шаарга, деп жинденип жатты. Бирок жигит ордунан жылган жок. Жок апа, мен эми качып, жашырынып жашагым келбейт. Болду жетишет. Мага кийлигишпегиле. Мен эми жаш бала эмесмин го? Деди дагы ал акырын Айгеримге жакындады. Эгер кечирсең, мен силерден баш тартпайм, деп жер карады. Күмүшай көз жашын сүртүп туруп калды. Күлүмкан болсо Бектурдун жүзүн тиктеп, анын чындыгында эле Айгеримге сезими бар экендигин баамдагандай болду. Эми экөө туура чечимге келишсе экен, деп ойлонуп жатты. Бирок дал ошол учурда Айгерим күтүүсүздөн эки колу менен ичин басып, өң кубарып, ичим ооруп атат деп чыдабай баратты. Айгерим, кагылайын кызым, эмне болуп кетти, деп карбаластап, кызынын жанына барган Күмүшай аны кучактай калды. Кыз көзүн улам ачып, жумуп, ээрдин тиштеген калыбында ичин басып, жылмышып барып, акырын жерге отуруп калды. Башым айланып жатат. Күлүмкан дароо түшүндү дагы. Доктурга алып барыш керек, тез жардам чакыргыла, деди. Бектур дароо телефонун алып чыгып, тез жардам чакыра баштады. Күмүшай болсо кызын кучактап алып ыйлап жатты. Каралдым кызым, чыдай тургунуң. Чыдай тур. Мына дарыгер келип калат. Аз калды. Айгеримдин өңү куп-куу болуп кеткен. Эриндери калчылдап, араң сүйлөп жатты. Апа, менин балама эч нерсе болбойбу? Деп шыбырап жатты. Болбойт кызым, болбойт. Сарсанаа болбо. Баары жакшы болот, деди Күмүшай көз жашын тыя албай жатып. Бир нече мүнөттөн кийин тез жардам келип, Айгеримди ооруканага алып жөнөштү. Күлүмкан менен Күмүшай дагы кошо анын жанында карап бара жатышты. Бектур өзүнчө, анын апасы өзүнчө келген машиналары менен алардын артынан ээрчип жөнөштү. Бектур апасынын өз билемдик менен кылган бул кылыгына кыжыры кайнап, өзүнчө сүйлөнүп баратты. Ооруканада дарыгерлер Айгеримди дароо текшерүүгө алып киришти. Коридордо тынчсызданган адамдар үнсүзсүз күтүп калышты. Убакыт өтпөй жаткандай сезилди. Бир маалда ак халатчан дарыгер чыгып келди. Кимиси жакындары болот? Биз, деди Күмүшай шашыла. Дарыгер оор үшкүрүп алды. Кыз абдан катуу стресс болгон экен. Баланы сактап калууга аракет кылабыз. Бирок азыраак тынчтык керек. Күмүшай дубалга сүйөнүп барып, жыгыла жаздады. Күлүмкан аны жөлөп жиберди. Ошол учурда коридордун аягында Бектурдун апасы үнсүзсүз, күнөөсүн сезгендей жалгыз туруп калган эле. Анын дагы жүзү өзгөрүп, баягы текебер мүнөзү жоголо түшкөндөй болду. Бир убакта ал акырын басып келип, Күмүшайдын жанына токтоду. Кечирип коюңуз, деди акырын. Күмүшай таң калып аны карады. Мен дагы энемин канчада. Бирок мындай жагдай болуп кетерин билген эмес элем. Кечириңиз, деп колунан кармады. Ошол маалда палатанын эшиги ачылып, медайым чыгып келди. Айгерим эсине келди. Бир адам кирсе болот. Баары Бектурду карап калышты. Жигит акырын эшикти ачып кирип кетти. Айгерим терезени карап жаткан эле. Бектурду көргөндө көзүн алык ачты. Сен кеткен жоксуңбу? Бектур акырын жанына келип отурду. Мен бул жолу кетпеймин. Айгерим унчукпай калды. Мен корктум.
Bilesin Aygerim, birok senden emes, özümden. Жоопкерчиликтен качтым. Бирок мен сенсиз жашай албасымды дагы түшүндүм. Кыздын көзүнө жаш тегеренде. Ошондо мен сага кайра ишене аламбы? Бектур жооп бербей, акырын анын колун кармады. Ошол учурда дарыгери кайра кирип келди. Сүйүнчү кабар бар, деди жылмайып. Баланын жүрөгү жакшы согуп жатат. Аман алып калдык. Буюрса баардыгы жакшы болот. Айгерим көзүн жумуп, терең дем алды. Күмүшай болсо сыртта туруп алып, шүгүр айтып, ыйлап жаткан. Бирок аларды алдыда дагы бир чоң сыноо күтүп тургандыгын эч кимиси билген эмес. Ушуну менен бул окуянын экинчи бөлүмүнүн соңуна чыктык. Келерки уктуруудан жолугушканча саламатта болуңуздар.